Мен бир нерсеге көңүл буруңуздарды суранат элем. Мына Жалал Абадта биринчи башталып, Ачак ошол жерден башталды. Инфекционный больницада, областной больницада болгону 26 инфекционист бар. Медсестра, врачтар менен кошо. Ошолорду заменага даярдаңыздар. Башка райондордо чыкпаган жерден заменага бирден, экиден врачтарды бербесеңиздер болбойт ал жерде. Андан тышкары защитный костюмдарды сурайбыз. Транспорт менен дагы обеспечить этип бериш керек. Азыр комендантский час кирип атат. Бүт ошол келе албай атышат, анан эл кыйналып атат. Күнүмдүк акча тапкандар дагы абдан көп чыгып атышат. Андан тышкары мына улуттук банкадагы тапшырма бердик эле кредиттер боюнча. Так маалымат берип, элге средства массовой информацияден чыгып сүйлөп айтсын болгон. Телевидениеден да берсин. Элдин баары мындай катуу сурап атат кечке. Анан кийин өкмөт мына вентиляционный ИВЛдерди алыңыздар. Консерватордарды алыңыздар, ошого мыйзам алып келесиңер, токтом алып келесиңер, ошолордун баарын кабыл алып берели. Анан жазгы талаа иштери боюнча дагы айтат элем, бүт жанагы Росфонддун акчаларын, Айлбанкта льготный кредиттерди чарбакерлерге бериш керек. Ошону муну менен эми жашоо токтоп калбайт. Кудай буйрса жеңебиз. Ошон үчүн аракет кылып, ошолордун баарына тапшырма бериңиздер, урматтуу өкмөт. Андан тышкары мына правоохранительный органдардагы элди үйүнө киргизип, каттоосун токтотуп турганы да жардам бериңиздер. Кээ бирки жерлерде айылдарда түшүнбөй көчөдө эле жүрүшөт адамдар. Айыл эмес, мына Бишкек шаарында дагы толтура эле жүрөт көчөдө адамдар. Ошонун баарын тыйганы средства массовой информациядан көбүрөөк маалымат берсеңиздер жакшы болот эле.